Достор, мен кайра түз эфирдемин. Ошол жанагы Алчынбай Төралиевдин, Актурпак айыл өкмөтүнүн башчысы Алчынбай Төралиевдин коррупциялык иштерге малынгандыгын далилдеген фактыларды Абдыманап Турсуматов деген жаран Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке алып барганда телефон чалышат, алып кирбе деп. Андан кийин ал киши деген сен кимсиң, мен өзүм билем, далилдерди мен алып берем деп берип далилдерди. Анан кайра чыгып немеге келгенде, Ошко келгенде ошол Кадамжайлык Санжар деген жигит 3 жигит менен 4 адам чогулуп ушул Абдыманап байкени токмоктоп койгон экен. Ошол токмоктогон боюнча өткөн 2 жума мурун түз эфирде 60 миңден адам, ашуун адам көрүп коюшту ошол түз эфирде. Ошонун артынан мен ушул Актурпак айыл өкмөтүнө келип, ушул Алчынбай Төралиевдин иштери боюнча жеринде иликтөө кылып, элден угуп кетейин деп келдим элем. Абдыманап байке келбейсизби? Майке өзү ушул Абдыманап байке экөө сүйлөшүп турган маалда жана кагаздарды ала келиң. 3 кат келди, 3 кат келди сизге. Келиңиз бияка. Анан ошол 3 катта каяктан келиптир? Башкы прокуратурадан келип атабы? Башкы прокуратурадан келип атат. Кадамжай районунун прокуратурасынан келип атат. Дагы? Кадамжай районунун аскер прокуратурасынан келип атат. Не деп атат? Эми булар эчтеке чыккан жок деп атат да. Эчтеке чыккан жок деген сөз деген эмне? Эчтеке мындай бир кылмыш эмеси далилденген жок дегендей маанинде да. Анан 4 жигит сизди урганы чын беле? Мен урганы чын. Арасында Санжар деген жигит бар беле? Бар эле. Анан эмне анан булар деген кылмыш курамы жок? Кыргыз Кыштак, Ош шаарынын Кыргыз Кыштак деген айылында болгон экен деп айтып атат да, катта. Ош жакта болгонбу? Мен аны билбейм да, ошо Ош шаарында Монива көчөсүнөн алып кеткен. Бирейин жерге алып барып сабалап токмоктогон. Чындыгын Алчыбай Төралиевди дагы бир жаза турган болсоң, үй бүлөң менен өтүрүп кетебиз дешкен. Анан мен Балынсада, Кадамжайда Балынсада жаттым. Анан Кадамжайда таштанып Жаңыбай деген эме кылган. Иш козгоп, колума берген баягы статьясын, бүттөмөлөрүн. Бирок эч кандай эме чыккан жок да. Эмне чыккан? Тергөө жүргөн жок, ошуну ставка кылган жок бизде. Ошуну ставка кылыш керек. Окуя кайсы күнү болуп атат? 20-жылдын 18-октябрда болуп атат. 18-октябрында. 18-ноябрь, 18-декабрь. 2 ай өтүп атат, 2 ай өтүп. Андан бери 2 ай өтүп атат. 2 айда тергөө ордунан жылган жок. Жылган жок. Ордунан жылбаганына ким күнөөлүү деп эсептейсиз? Бирөө жарымды күнөөлөп атасызбы? Мен ойлойм, ушу Арзыбек Бурханов деген азыр Баткен областында мурда губернатор болуп турган, иштеген. Азыркы күндө президенттик шайлоодо координатор экен, область боюнча. Каякта? Ушу Баткен областында, Баткен областы боюнча. Ошол киши мен мындан билге айтканымдын себеби ачып койгула, же мага келди. Мурда бир эме мекенчилик партиясында чуркап жүргөн кишилерди четке сүрүп коюп эле, Биримдик партиясында чуркаган кишилерди азыр эме кылып койду да, мына Актурпак айыл өкмөтүнө координатор кылып, Ражабали деген, Кудайбердиев Ражабали дегенди коюптур. Жок, ким коюп атат? Муну эме Арзыбек Бурханов деген коюп. Мурда Биримдик партиясында иштеп жүргөн адамдарды Арзыбек Булканов келип, азыр эми мекенчиликке коюп атат. Элдердин көпчүлүгү наразы болуп атат ушул боюнча. Неге наразы? Не дейт? Себеби Биримдик партиясына чуркап жүргөн киши эми келип эле мекенчил партиясына коюлуп иштеп калып атат дейт да. Деп эл наразы. Эл наразы. Демек, дагы эл неге наразы? Эл дагы Алчыбай Төралиевдин кылмыштуу иштерин 30 жылдан бери мамлекетти элди тоноп келген Алчыбай Төралиевден күнөөсү жок экен, бул таза киши экен дегендиге элдер наразы болуп атат да. Андай эмес. Андай эмес, бул кылмыш жасап келген. Мисал айта аласызбы, сизде кандай документтер бар, кандай далилдер бар? Менде Акташ боюнча сотко чейинки кароого өткөрүлгөн далил бар. Ошо эмне кылды эле Акташты? Акташ күйгүзүшкөн. 2010-жылдан 2020-жылга чейин Акташ күйгүзүштү. 10 жыл. Акташ күйгүзгөнгө болбойбу? Акташ эми бул мамлекеттин газы да, газчы.
bir kelişim boluş kerek. Kırgız gaz menен же Баткен газбы. Анан жердин астындагы байлык мамлекетке дагы пайдасы тийиш керек да. Туура айтасыз. Жеке адамдарга тийет. Анда мен түшүнүгүм боюнча мен туура түшүндүмбү? Ошол мамлекеттин газын бекер колдонуп, акиташ күйгүзүп байып атышабы? Байып атышат. Миллиондогон, миллиарддаган. Азыр мына үйдү көрсөңүз, кичине ушунча газ берген. Мына печканы көрсөңүз болот ушунча. Мурда 4-5 үйгө кирет эле да. Мин Чынар деген айылды, Бүргөндү, Ак Калпак, мына Суу ойду, полн бир 7-8 айылды камсыз кылып турганда. 2010 жылдары. 2009-2013 жылга чейин. 2010дон кийин Атамбаев келгенден кийин биздин Актурпак айыл өкмөтүнүн башы Салчыбай мурдагыдан дагы мына тайраңдап, чалкасынан кетип бир жыргап калды да. Жанагы газ чыккан жерге барсак болобу? Барсак болот, бирок эми ал жерде азыр өчүрүп койду да, өчүк болушу мүмкүн. Бирок күйгүзүлгөн жерлердин ордунун көрсөтүп бере алабыз. Аны баралы, эл түз эфирде суранып атат да, ошол газ боюнча, нефть боюнча барыңыз деп атат да, ошол жака баралы. Сизден суранып, ошол жака алып барып көрсөтүп берсеңиз, Көрсөтүп берем. Сизге чоң рахмат. Мынабы досторго кайрылып кетейин. Достор, мына түз эфирде биз ошол Абдыманап Турсуматовдун баягы токмоктолгон аз келгенсип, ошол кылмыш окуу иши боюнча, ошол окуя боюнча иш алдыга жүрбөптүр, тергөө чечилбептир, эч ким суралбаптыр, жанагы беттештирүү болот го, очный ставка, андай деген такыр болбоптур. Анан кийин деген ушул мына өзүңөр уктуңар. Азыр деген неменин Абдыманап акенин айтымында бул ишти ошол деген мурда губернатор болуп иштеп кеткен Арызбек Бурканов бар жок менен токтотуп турат дейт. Анда эмтен эле чоң маселелерди чече турган болуп калган окшойт ал киши. Абияба, келиңиз. Кандайсыз, жакшысызбы? Кандайсыз? Келиңиз, бияка туруңуз. Жакшы. Эмнеге? Ан болуп турганда чак. Келиңиз, аба, келиңиз. Бияка туруңуз. Сразу түз эфирге чыгып берели, аба, кең. Сиз эмне боюнча? Эмне иш боюнча? Кайсы иш боюнча? Сиз менен таанышып алайын, а? Мен ошол Жаңы Жер айылынын тургуну Мадимаров Садыбакас Казакович. Садыбакас байке деген сизби? Жакшы. Тиги Жаңы Жер айыл дейсизби? Жаңы Жер айылы ошол каяка карайт? Актурпак айыл округунун Жаңы Жер айылы. Ошо жака карайт. Актурпак айыл өкмөтүнө канча айыл карайт? Актурпак айыл округунда 14 айыл болсо, ондан бир экөөсүн жокко чыгарып койгон. Шайлоо убагында болот, бирок баягындай отчетто жок да, айыл округунда. Анан бул эми Актурпак айыл округунда ушундай башаламандык 30 жылга өкүм сүрөт. Ошолорду факты менен далилдеп айтып бере аласызбы? Факты менен айтсам, бир эле мен өзүмдүн немен айтып берейин. Айтыңыз. Мен 98-жылы мына Бүргөндү магистраль каналдын үстүнөн бир суу чыкпаган жерде өзүмдү өздөштүрүп, өз күчүм менен бала чагам өз каражатымдан суу чыгарып, кырды бооруну баккам. Аны Канча жер? 8 гектар. Почти 10 гектар жерде кылып жүрсөм, мен 2013-жылы баягы документ жасатпасам болбойт деп барсам, бул же ого токтом чыккан экен, ошондо билдим. Бул деген мен мурда киши менен шофер болуп жүргөмүн, туура 89-жылга чейин шофер болуп жүргөм. Кимге? 5 жыл Жарматов Малик дегенге. Ким ал? Өзгөртүп кетти. Бүргөн совхозунун директору болгон.